Саламатсыздарбы, урматтуу радио кармандар. Биринчи радио өз уктурууларын улантат. Биз Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин алдындагы салык кызматы өткөрүп жаткан атайын ушул лотереялык утуштун жыйынтыгын берип жатып, негизги биздин уктуруубузга шарт жүрүш программасына өтүп жатабыз. Андыктан бардыгыңыздардын эсиңиздерге салып коелу, сиздер эң негизги утуш болгон батирге ким ээ болгондугун шарт жүрүш программасынан кийин маалымат алып угасыздар. Анда биз уктуруубузду баштай берели. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Азиз Чокморов жана Бакыт Ашрахманов. Урматтуу радио кармандар, биринчи радио канча күндөн бери Кыргыз Республикасынын министрлик ведомстволорунун жетекчилерин чакырып, жыл жыйынтыгын чыгарып, өткөн жылы, өтүп бара жаткан жылы кандай бир ийгиликтер, жетишкендиктер болду, ушулар тууралуу кеңири маалымат берип жатабыз. Бүгүн биздин студияга Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Кутманова Динара Асиевна келди. Динара Асиевна, саламатсызбы? Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Динара Асиевна, мына ушул жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл деген бул бири-бири менен тыгыз байланышта, абдан мындай бир чырмалышкан тармактар. Биринчиден, экинчиден, сиз канча жылдан бери ушул жаратылышты коргоо, экология маселеси деги эле өлкөдөгү жаратылыш ресурстарын коргоо багытында мындай терең иш алып барып келе жаткан адиссиз. Андыктан министрликтин башына келгенден кийин дагы сиздин жоопкерчилиги эки эселеп өстү болуш керек. Жыл ичинде ошол министрликтин алдына мамлекет башчысы Садыр Жапаров тарабынан дагы бир топ тапшырмалар коюлган эле. Жылды кандай жыйынтыктап жатасыздар? Ийгиликтер, жетишкендиктер сөзсүз болсо керек. Саламатсыздарбы? Биринчиден баарыңыздарды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Анан азыр айтып кеткендей, министрлик бир жылга толуп атат. Быйыл октябрда указ менен түзүлгөн. Бирок ушу кен байлыктар тармагы бизге февраль айы өттү да. Эми Садыр Нуркожоевич президент болгондон бери эле эң биринчи максат кен байлыктар эл тарапта Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштешин керек деп, эң биринчи ушу максаттын багытта жүргөнү ошо күнтөрдү алыш болду да. Күнтөр канча жылдан бери, 30 жылдан бери канадалык жана компанияга иштесе, мына 21-жылдан бери толук Кыргызстан үчүн иштеп атат. Бул андан ары не только Күнтөр, негизи бүт эле кен байлыктар ушундай максат менен ушундай механизмди өтүш керек деп бир нече жумуштарды ошо Садыр Нуркожоевич өзү талап койгон. Ушул схеманы, ушундай талапты бүт эле лицензия алган тоо кен эрелер менен иштегендерге и ушул тармакта ушундай нерсени биз киргизишибиз керек. Реформа, кардинальный реформа жүргүзүш керек деп ошон үчүн министрлик түзүлөт. Анткени жаратылыш ресурстары, суу ресурстар, жер ресурстар, минералдык ресурстар, анан жана биоразнообразие ошо бүт баары бир комплекстүү пайдаланыш керек да элдин тарабына. Анан ошол багытта биз мына бир жылда, Кудайга шүгүр, эми 30 жылдан бери бул тармак сазга батып, коррупцияга малынып калганы бүт элге белгилүү. Аны ар бир биздин жарандар деле билет. Ушу кандай жол менен иштеп кеткен, канча бир лицензиялар жөн эле тарап кеткен. Мына келгенде негизи 90-жылдан бери 7660 лицензия берилиптир. Анын ичинде ошо 5000 лицензия кайра жокко чыгып, 2500 лицензия азыр колдо. Ошо кен байлыктарды иштетиш үчүн. Ошол эле учурда көп ошо лицензияны кармап отургандар 15-20 жылдан бери жөн эле кармап отурушат. Же иш жүргүзбөйт, же чалкуундо изилдөө жумуштарын жүргүзүшпөйт, же жанагынтип добычага, разработкага кетишпейт. Анткени өзүнүн каражаттары жок, инвесторлорду тартып келишпейт. Бирок ошол
лицензияны негизи эң үчүн кармап отурат ошо абдан бул содого айланып кеткен да. Сатып колдон колго өтүп. Анан таң калыштуу нерсе ошо мен февралда толугу менен акт менен өткөрүп алганда ошондо кээ бир лицензияларда колдо кармап жүргөн 15 жыл, 20 жылдан бери кээ бир убактарда 3-4 жыл мөөнөт менен таптакыр эле налог жанагындай төлөмдөрдү төлөшпөптүр да. Бирок лицензияны кармап жүрүшөт. Ошондо биз мен өзүм приказ чыгарып туруп ревизия баштадык да. Ревизия баштаганда ошо жана төлөмдөрдүн баарын төксүн, бул бюджетке жоготулуп атат да, чоң жоготу. Экинчиден ошо жанагы мыйзам чегинде талаптардын баарын аткаруу. Кээ бирлери көп жылдан бери отчетту тапшырбай жүрүшөт. Отчетту тапшырбай. Анан ошо дагы бир жери ошо заявкалар жанагындай көп маселелер менен кайрылып, кээ бир заявкалар 2019 жылдан бери каралбай жатыптыр. Мына 21-жылы бизге министрлик өтүп атса, 2 жылдан бери каралбай ошентип үйүлүп жаткан маселелер көп болду да. Анан ошонун баарын иретине келтирип, ошо президент коррупция менен күрөшүү, тазалануу. Негизи биз арыз жаңы реформа кандай болуп атат? Кыргызстан тазаланып, жаңы өзүбүздүн жаңы система менен, жаңы нук менен иштешибиз керек да. Ошол багытта биз ошо коррупция менен күрөшүү, ошо лицензияларды азыр биз жылдын жыйынтыгы менен 100дөн ашык лицензияны жокко чыгардык. Азыр дагы мына 2500 бардык ТОК тармакта иштеген ишканаларга уведомление жөнөттүк. Жанагындай төлөмдөрдүн баарын акт сверка кылып туруп, лицензияны кайсы күндөн алып баштаса, жыл сайын канча төлөм төктү бюджетке. Төлөбөсө эмне үчүн төлөгөн жок. Анан эмне үчүн төлөбөсө, эмне үчүн лицензияны колго кармап турат. Ошонун баарын ревизия буюрса 1-кварталда эмки жылы бүтөлү деп атабыз. Анткени бул аябай көп дейт, 2500 лицензия. Аябай көп жумуштар аткарылып атат, жасалып атат. Ошонун баарын рети менен келтирип, ошо заявкаларды мындай план койгонбуз өзүбүзгө, мен өзүм приказ менен. Жанагынтип 2019, 20, 21 жылын 3 жылдан бери кармабай, мөөнөтү 1 айдын ичинде карап чечим чыгарып бергенге. Ошондой максатка жетели деп. Убакытты созбой, Созбой, ошо баарын ошо мыйзам чегинде 30 күнгө чейин карап бериш керек. Бирок ошого чейин мыйзамдын баарын бузуп, жанагынтип жылдап жата берген маселелер болгон. Анан биз Кудайга шүгүр быйыл мына 20 декабрда мен акыркы маалыматты мындай жума сайын көзөмөлдөп турам. Буюрса мына ошонун баарын кыскартып, азыр ноябрь, декабрден эле жана заявкалар калды. Буюрса мына декабрда аябай катуу дагы иштеп атышат, баарын тазалагыла деп. Мындай биздин работниктерге аябай стимул болду, таза иштейли, анан ошо результатты да берели деп. Кандай стимул болду? Анткени быйыл мына августтан баштап айлыктар көтөрүлдү. Ошо мамлекеттик биздин кызматкерлер айлыктан көтөрүлгөндөн бери бизге бир топ мындай бир жеңилдик болду да. Анткени мына Садыр Нуркожоевич чынында аябай жакшы шарттарды түзүп берип атат. Айлыкты көтөрүп, анан жанагындай спецсчеттон премияларды бергенге, анан социальный жанагындай питание, транспорт жанагы расходторун төлөп, андайды эл уже унутуп калыптыр. Биздин тармакта мына айтып атат, биз канча жылдан бери премия албай калганбыз. Жанагынтип быйыл биз формаларын тиктирип бердик биздин иегерлерге. Анан жанагынтип транспорт, питание, анан ковидке да жардам бердик. Эми ошо жакшылыктардын баарын көрүп, анан эми ушундай шарт түзүп берип атканда жоопкерчилик да көтөрүлөт да. Ошон үчүн августтан баштап биздин тармак мындай бир эффективдүү, жакшы мындай сотрудниктердин да маанайы жакшы, буюрса ишенич пайда болду да. Мамлекет бизге ушундай шарт түзүп берет. Анан жанагы коррупциясыз таза иштесең дагы ушундай бир шарттарды түзүп берет. Анан ачык эле мына өткөн жыйында Садыр Нуркожоевич айтып кетти. Ар бир мамлекеттик кызматкер ошо үй менен камсыздандыруу. Жана мамлекеттик ипотечный компания, ипотечный программа иштеп атпайбы? Биздин бүт кызматкерлер очередке турду. Анан жанагы 5% деп чыгарып атпайбыз ошо. Эми ошо өлкөдө болуп аткан аракеттердин баары ошо
мамлекеттик органдарга кызматкерлерге аябай жакшы мындай демилге берип атат да. Ишеним пайда болду. Мен быйыл айткым келет, ушу биздин тоо кен тармакта иштеген биздин кызматкерлер ушу жанагындай сазга батып, коррупцияга малынган нерселердин баарын толугу менен биз күрөшүп, ушундай системага иштесек, Кудай буйрса мына дагы бир ойлоп атам, биринчи квартал, экинчи квартал менен уже бүт системага систематизация болуп, жакшы уже нукка түшүп калат да. Бул биринчиден, экинчиден биз толугу менен системаны жанагы мурдакы илгертен иштеп келаткан схемага уже малынып калган кызматкерлерден биз уже мындай тазаланышыбыз керек, ачканышыбыз керек. Жагабы, жакпайбы, кээ бир кызматкерлер уже жактырбаган, жанагындай ири жол менен иштегендер, алар менен биз уже мындай коштошо баштадык. Анткени анын ордуна мына айлык көбөйдү эки жолу. Сентябрдан баштап бизге уже көп жаш адистер келип атат. Өздөрүнүн резюмелерин тапшырып, мына ошол сентябрдан баштап эле биз 5 жаңы Россиядан бүтүп келген, Томский федеральный университеттен бүтүп келген, Уральский федеральный университеттен бүтүп келген, бирөө Санкт-Петербургдан бүтүп келген ушундай адистерди топтоп атабыз. Анткени ушундай адистер бизге келсе, анан жаңы көз караш менен өздөрүнүн тажрыйбасы башка, квалификациясы өйдө биз ушундай системаны мындай толугу эффективдүү иштегенге ушу президент бизге койгон тапшырманы аткарганга толугу менен быйыл шарт түзүлдү. Эми кыскача ошонун баарын азыр системага келтирип, эми ишке ашырып атабыз. Бирок ошо результатка бул мындай туруктуу болуп кетиш керек да. Туруктуу түптөнүп, анан эч качан жанагындай коррупцияга жол бергендей уже системага келиш керек да. Ошондой иш кылып атабыз.